Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутман кеч. Кандай болуп турасыздар? Кыштын биринчи күнү менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Суукта өзүңүздөрдү кандай карап отурасыздар? Оору сыркоодон алыстап. Мен азыр бул жерде бир кызыктуу нерсени айтып берейин деп таппай калдым. Так. Бул эмес. Ой. Баарыңыздарга кутман кеч. Саламатсыздарбы? Оюмда сен салам айтоша дейт. Эмне болуп жатат? Бир нерсе ойнотулабы дейт. Баары эле гиф болуп кетип, конкурс болуп кетип, бир нерсе ойнотулабы деп түз эфирге чыкса ошентип ойлоп калышты окшойт адамдар. Мен баракчамда эч нерсе ойнотпойм, мен жөн гана сүйлөшүү болуп турам. Москвадан салам дейт. Баарыңыздарга салам. Бишкектен салам сиздерге дагы. Анда эмесе бүгүн 1 декабрда биздин 28 күндүк марафонубуз уже старт алган. Буюрса ошол марафон катталуучулар аябай сонун жакшы маанайда, жакшы бир каалоо менен ошол өздөрүнүн 28 күндүк узак сапарына аттанышты. 28 күн бою аларда түрдүү көнүгүүлөрдү берем. Жанагындай упражнениялар болот. Ошолорду буюрса аткарышат. Бул жөн гана марафон эмес. Бул марафондо аялдар, азыркы учурда аялдарга чындыгында психологиялык жардам керек экен. Анткени биздин иштеп тапкан акчалар деле, мисалы канча ай сайын канчалаган акчаларды тапкан мына кыз келиндер деле кээде өз алдынча отурганда туталанып, өзүн таппай кыйналышат, жан дүйнөсү мындай кыйналат го, жүрөгү сыгылып. Демек, ошол адам билим албаса, изденбесе, ошол өзүнүн жанынын азыгын таппаса, адам ушундай туталана берет экен. Ошондуктан мына бизде көбүнчөсү кыргыздын кыз келиндеринде билимге тойбой калышканда, анткени биздеги жанагы элдердин сөздөрү бар, уже балагатка жеттиби, мектепти бүттү, качан турмушка узатасыңар, качан күйөөгө узатасыңар, жуучу келет экен, турмушка берип сал деп атып эле биздин кыздарды билим алганга чейин эле мына өздөрүн өнүктүрүп, мээсин бир жана багытта өздөрүн тапканга чейин турмушка берип салышат экен дагы. Анан ошол боюнча кыйнала беришет экен да. Анткени азыркы учурда мына 4-5 балалуу болуп калган же болбосо максимум 60-65 жашка чейинки чоң апалар да катышып атат да. Мен ушул кезге чейин ушул нерселерди билген эмес экенмин деп өздөрүнүн батасын берип жатышат ошол эжелер. Эми мактаныш эмес, бул болуп жаткан нерсе. Мага дагы мен дагы ушул канча өзүмдүн чыныгы жан дүйнөмө дары боло турган нерсени тапканга чейин өтө көп жыгылдым окшойт жашоодо. Өтө көп кыйынчылыктарды, азап тозокторду, күйүт, айтор мына ошого окшогон түрдүү окуялар баштан өтүрөт экен. Булардын бардыгы эмнеден, мына ушул проблемалар эмнеден келип чыгат? Кудай бизди жазалаш үчүн эмес. Бул бизди биринчиден билимсиздигибизден, жашоого туура мамиле жасабаганыбыздан жана Кудай менен болгон жана аралыктын алыстап кеткенибизден болот экен. Ошондуктан мына 28 күндүк марафондун негизги максаты аял өзүнүн эң биринчи кезекте элементарный эле нерседен өзүн таба алыш.
кереги жок, ашыкча бир дүйнөлүк жанагы тренерлерден дагы билим алыңыз, же болбосо толтур акча кетирип издеп жашооңуздун аягына чейин өзүңүздү издеп өткөнүңүз менен элементарный нерсени кыла албасаңыз анда пайдасы тийбейт экен. Эң биринчи кезекте жанагы тепкичке көтөрүлгөндө дагы биринчи ступенькага, экинчи ступенькага көтөрүлөбүз. Ошонун сыңарында эң биринчи баскычты баспастан туруп биз эң бийиктикке чыгып кетет экенбиз сразу элечи. Анан ошол жерде же нары эмес, же бери эмес асылып тура берет экенбиз. Ошон үчүн кыздарды, мына кызыңыздар бар, араңыздарда, эң биринчи кезекте кыздардыга өтө башкача внимание берип тарбиялаш керек. Анткени кыздар мына көңүлгө, сүйүүгө, мээримге өтө муктаж болот. Кыздардын чувствосу, сезимдери ушунчалык назик болот. Кичинекей бир жөн гана тамашалап айтып койгон сөздөрүңүз да аларга катуу батат. Ошон үчүн азыркы учурда жанагы эми катуу тийсе кечирим сурайм, баары эле андай эмес. Сыртка чыгып кеткен кыздардын баары жаман көрүп атышат. Жакшы кыздар бар, жакшы өздөрүнүн жолунда иштеп жүрүшкөндөр бар. Анан бузулуп кетип атышат деп аябай жаман көрүп атабыз. Булардын баардыгы эмнеде? Алар болгону мындай мээрим издеп, жылуу сөзгө эле арналып өздөрүн мындай башка бирөөлөргө тартуулап салып атат да. Апасынан эң биринчи кезекте, анан атасынан жакшы мээрим көрбөгөндө, сүйүү жетпегенде кыздардын баардыгы ошентип бир эркектин жакшы сөзүнө алданып кете берет. Өзүнүн жашоосун бүтүндөй ошо эркекке арнап салат да. Ошондуктан эң биринчи кезекте кыздардын билим алуусу мына үй бүлөдө эле эмес, чоң мамлекетибизге да аябай жакшы жардам этет экен да. Анткени аялга кереги жок, бала төрө болтурса болду, үйдө үй ишин кылып олтурса болду. Кылат аял, баарын кылат. Эгерде аял өзүнүн көңүлү тынч болбосо, аял өзүнүн үй бүлөдө сүйүүгө батып, рахаттанып жашай албаса, ошол мен билимдүү экенин далилдей албаса, анда ал энеден кандай балдар тарбияланып чыгат? Ошондуктан кыздарды билимдүү кылышыбыз керек. Кыздарды окутушубуз керек. Кандай тарапка? Азыркы учурда 2ден диплом алыңыз, 3төн диплом алыңыз, жашообузга жардам бербей атпайбы? Канчалаган образованный кыз келиндер ажырашып кетип атат. Жок, мен университеттеги же болбосо мына алыскы бир өлкөдөгү алган дипломдорду айтып аткан жокмун билим дегенде. Эң биринчи кезекте эркекке болгон мамиле, үй бүлөдөгү аялдын орду, анан аял өзү менен таанышыш керек экен да. Мен киммин? Мен бул жашоого эмне себептен жаралдым? Эмне үчүн аял болуп жаралдым? Бул жашоодо кыла турган менин жумушум эмне депчи. Ошол нерселерге точно жооп тапкандан кийин эмне жумуш кылышым керек, мен кантип акча табам, каяктан акча табам, мен бир бизнес башташым керек эле, болобу болбойбу деген сомнениялар жок болот экен, страхтар жок болот экен. Мына ошол коркунучтун баардыгы бизде апабыздан, апабыздын апасынан, андан сырткары дагы алардын апаларынан келаткан ген аркылуу, кан аркылуу өтүп келаткан мына ушул блоктор экен да. Ушул страхты мисалы сиз энеңизден бир жакшы сөз укпадыңыз, тарбия ала албадыңыз, энеңизден сүйүүсүнө тойбой өтүп кеттиңиз. Анан эми ушул кезде эгер өзүңүздүн билим алып, өнүп, өсүп, өзүңүздү мындай жашооңузда башкача бир переворот кылбасаңыз, бул дальше уланып кете берет экен. Сиз азыр кандай кыйналып жатсаңыз, кызыңыз да сиз сыяктуу кыйнала берет экен. Анткени сиз ошол кызыңызды 9 ай бою ичиңизде көтөрдүңүз, андан кийин эмчеңиздин сүтү менен эмизип атасыз, бүт бардык нерсе өтөт экен дагы. Канчалык аракет кылбасын, все равно ошол тагдыр кайталана берет экен. Бул карма жизни деп коет. Кайра кайталана берет экен. Качан сиз азыркы ушулда стоп, мен өзүм жашоомду өзгөртөм, мага бул нерсе жакпайт, мен башкача жашоону каалашым керек деп, ушул жашооңузда жакпаган нерселерди өзгөрткөнгө кудуретиңиз жеткен болсо, демек сиз эң күчтүү аялсыз. Бизде мына мен негизи орто билимдүү элемин. Мен билимим ушул орто боюнча калып кеткен, билимге тойбой калгам да. Анан иштеген эмесмин өзүмдүн билимим боюнча. Эми ал жөнүндө сөз кылып аткан жокмун. Азыркы учурда бир жерге ишке кирсең да билимиң барбы дешет. Жок, билимден дагы эң биринчи кезекте аялга мына үй бүлөдө бактылуу жашаш. Эгерде сиз үй бүлөдө чыныгы бактылуу аял болсоңуз, күйөөңүздүн сүйүктүү аял болсоңуз, сизге билимдин да кереги жок болот экен да. Мына ошондой рахат кылып жашайт экенсиз. Аял ар бир күнүн рахаттанып өткөрө турган болсо, мындайча айтканда мына наслаждение деп коет го. Ошондо анан кийин
акылдуу балдар төрөлөт экен да. Ошондой аялдар баталуу аял деп коет экен. Алар өздөрүнүн күйөөсүнөн бата алышкан, баталуу аял деп ошентип коюшат. Анан өзүнүн чоңдордон, улуулардан дагы кайын журтунан ата энесинен улам бата алып турган аял жашоодон өзүнчө эле бир рахаттанып жашайт экен. Алардын мына жүрөгүндө тынчтык, анан кийин внутренний покой деп коет. Мына ошондо балдары дагы ошол энесине карап бактылуу болуп өсүшөт экен да. Алардан акылдуу. Мисалы мына кайсыл бүт знаменитый адамдарды карап көрсөк, кандай аялдардан эмне үчүн менин баламан кыйын балдар чыкпайт деп ойлойсуз? Өзүңүз мындай кыйын аялмын деп эсептейсизби? Мисалы эми мен балдарды тарбиялаш боюнча бир жаңсыл бир ойду айта албайм. Мисалы менин балам 11-ге чыгат, эртең декабрдын аягында 11-ге чыгат. Ушул кезге чейин мен аны кантип тарбиялап жатам? Кээде мен деле катачылыктарды кетирем, менде деле ушундай ошибкалар кетип калат. Бирок эң жакшы жери баланы, эркек баланы өзгөчө 3 жаштан кийин өз алдынча самостоятельно кылып тарбиялаганга үйрөтүш керек. Урушуп же болбосо кыйкырып эмес, жөн гана спокойно. Чай ичип бүттү, эми өзүңдүн эми кружкаңды жыйна, кружкаңды жууп кой, же дасторконду жыйнап кой деп суранып, ушул ишти аткарып берчи, мага жардам берип койчу десеңиз, 3 жаштан кийинки баягы өзүнүн эркек экенин аныктап баштайт да. Жаш балдарчы ага чейин кыз же бала экенин билишпейт алар. Ошондо мына өзүнүн настоящий мужчина деп коет го. Мына ошондо немеси өзгөрүп баштайт экен жанагы баланынчы. Ошондон баштап мына кийинки жашоосуна жоопкерчиликтүү, өзүнүн семьясына, өзүнүн аялына жоопкерчиликтүү мамиле кылып баштайт экен. Эмне үчүн азыркы кезде безответственный эркектер көбөйүп кеткен? Потому что аларда балким кээ бири слишком көзүнө карап чоңойтуп коет, мына апасы, ата энеси өтө эле көзүнө карап коет, эркелетип коет. Же болбосо мээримге тойбой калган. Ошол учурда абида мынтип аялына тарынып, ошол тарынычы менен аялынын көңүлүн өзүнө бургусу келет да, сүйүүгө тойбой калган. Алар деле мына эркектер деле адамдар да. Алар деле энесинин сүйүүсүнө, атасынын сүйүүсүнө тойбой калганда, мына ошол турмушка үйлөнгөндөн кийин аялына ушундай мурдагы калып кеткен кичинекейинен алган бүт турмуштун запкыларын мына ошол аялынан чыгаргысы келе берет экен да. Анткени анын ичинде таарынычтар толуп кеткен. Эми ушуну билимдүү, акылдуу эмес, акылман көрөгөч аял болсо, мына ушул нерсенин баарын баамдап турат экен да, ошого жараша мамиле кылат экен да. Кээ бир болсо таарынат экен, өзү менен жараша урушат экен. Ошондуктан мына кыздарыбызды турмушка берерди дагы изилдеп, сынап, татыктуу менин кызыма, татыксызбы деп тандагандан коркпошубуз керек мына кыздарыбызгачы. Мисалы биз адаштык, убагында мына күйөөлөрүбүз менен урушуп атабыз, талашып атабыз, кырылышып атабыз. Эми ошол жашоону кайра кызыбыздан кайталабаш үчүн жок дегенде кызыңызды жана өзүңүздү ушул моменттен баштап өзгөрткөнгө аракет кылышыңыз керек. Потому что мына ген деген аябай мындай опасный нерсе да. Ген кайталана берет экен. Любой жерде кайталана берет экен. Мисалы эркек мисалы түрмөдө болуп турат, же болбосо ууру болсун, ошол адамдан сиз случайно бир жаман алкаш болсун же наркоман болсун балалуу болдуңуз, канчалык тарбиялап, ушунчалык мээнет менен чоңойтпоңуз, все равно гендигин кыла берет экен да, канына тарта берет кээде. Эми ошол нерсени өзгөртүш үчүн өтө мындай духу күчтүү аялдар деп коет, билимдүү, акылман, ошол баланын эмесине жараша өзгөртүп кете берет. Мунун баардыгы энесинен зависить этет. Ошондуктан биздин аялдар эмне үчүн азыркы кезде эмне үчүн кыйналып атат? Жардам сураган, кайыр сурап жардам берип коюңуздар деп, 4 баласы менен 5 баласы менен кыштын күнүндө контейнерде жашап жатабыз деп мага көпчүлүгү суранып жазышат, жардам берип коюңуздарчы деп. Эми биз андай нерсени интернетке жарыя кылбай эле жардам берип атабыз. Ошентсе дагы алардын жашоосун карап туруп ушунчалык кандай сөз айтышты билбей каласың да. Эми аларга барып айтайын десең, адамдардан суранбаңыз, сиз Кудайдан сураныңыз. Адамдар бир жолу жардам берет, 2 жолу жардам берет. Андан кийин өмүр бою ушинтип өтүп кетпейсиз да. Келиңиз менин сабагыма катышып, мен сизге бекер үйрөтүп берейин десең, кээ бирки аялдар бар, жалкоо. Эч нерсеге көнбөйт да. Ошол үйрөтүп бардык нерсени даярдап берип атсаң дагы, жок мен кантип кылам, мен окубайм, мен мээме эч нерсе кирбейт, мага кереги жок, каяктан нерселерди
тупой нерселерди айта бербечи деп ушундай каалабаган аялдар бар. Жана күнү дагы бирөө айтып аткан, мен балдарын бүтүндөй кийинтирип, үй жайын эме жардам берип, продукталарын, квартплатасын төлөп, башка квартирага чыгарып жардам берсем дейт, силер бир ишке киргизип койсом дейт, ал жерден айлыгы аз экен, андан көрө биз тилемчилик кылып тапкан акчабыз көбүрөөк деп, мен алып берген кийимдерди дагы сатып жибериптир, ушунчалык обидно болду деп мага айтып берди да. Эми андай аялдардын артынан балдарынын тагдыры, келечектеги тагдыры, алар дагы кандай бала болуп чоңойот. Жашоодун сөзсүз түрдө кыйналып, урулуп, согулуп жашаштын кереги жок. Кудай бизге эң сонун моментте, азыр биз өтө сонун моментте жаралганбыз. Бүт бардык мүмкүнчүлүгүбүз бар. Билим алабыз десек, интернетте толуп тура билим. Эгерде бир суроо пайда болгон болсо, интернетке кирип сурооңузду бериңиз, бардык суроолорго жооп берет. Китептер толуп жатат. Мурда билесиздер, кыргыздарда кандай, негизи эле бардык жерде кандай жерлерде билим алышкан, билимге суусап, ошол кездин балдары ушундай кыйын болуп чыгышкан. Азыр биздечи, бизде кичинекей бир кыйынчылыкка чыдай албай жатабыз. Депрессияга кирип кетип атабыз. Нервный срыв болуп, апатия болуп, өзүбүздөн кетип калып атабыз. Мунун бардыгы эмнеге? Мунун бардыгы бизде бүт бардык нерсени берип койгон, ошол нерсени дагы көрбөй атабыз да. Ошондуктан биздин жашообуздун бардыгы ушул азыркы кезде сизде кандай кыйынчылыктар болуп жатат, кандай негативный окуялар болуп жатат, булардын бардыгы сиздин Кудайга болгон ишеничиңизде, андан кийин сиздин өзүңүздүн ошол жашооңуздун образын кантип түзүп жатасыз, баары сиздин колуңузда. Анткени мына биз Кудайга жалынып, Кудайга дуа кылып жатканда, ошол сөзүбүз менен жөн гана тилибиз менен айтып коебуз. Жүрөктөн чыгарып суранбайбыз да биз Кудайдан. Мына алаканыбыздын баарын, колубуздун ичинде жашообузду өзгөртүүчү формуланын бардыгы мына өзүбүздө жатат. Анткени Кудай баарын окшош кылып жаратат, төрөлгөндө да баары окшош, кичинекей, таптаза бойдон төрөлөт, эркекпи, кызбы, баары бирдей төрөлөт. Анан эле 3 жаштан кийин эле ар биринин тагдыры ар башкача болуп кетет. Ошон үчүн биз өзүбүз ушундай жашоодо жашап, кыйналып, анан кийин өзүбүзгө кошуп дагы артыбыздан кыйналып, балдарды дагы азап тозокко салбашыбыз керек да. Анткени балдар биздин аманатыбыз. Балдарды кийин мына мисалы турмуштан канчалык адашып, кыйналып, азап көрө берген болсо, кийин биз мына Кудайдын астында жооп берет экенбиз да. Эмне үчүн сен балаңа ушундай кыйынчылыгында сен ошо жол көрсөткөн жоксуң? Сен эмне себептен, эмне максатта жараттың балаңды? Ошонун да сурагы бар экен да. Ошондуктан эгерде сиз жок дегенде мына жашоодо бир нерсеге жетпедим, уже мен возрастым өтүп кетти, каякта мен максатыма жете албайм деген болсоңуз, жок дегенде балаңызды бир кыйын адам кылып чыгарышыңыз керек. Анткени эркек адамдын артында баягыдай знаменитый аябай кыйын эркектин артында 2 аял болуп турат экен да. Же энеси турат, же болбосо аялы турат. Кээ бир учурда аял эркектер турмуш курганда жөнөкөй эч нерсеси жок турмуш курушат, дагы кийин убакыт өтүп карагандан кийин байып кетишет. Булардын артынан мына аялынын сүйүүсүнөн, аялынын камкордугунан, аялынын поддержкасынан, аялына күйөөсүнүн ошол күйөөсүнө туура мамиле жасагандан. Анткени эркектер ушундай аялдардын эмоциясына зависимый болот да. Мисалы урушуп кеткениңиздерде эркек сиз жөн гана бир сөз айтып коюңуз эркектин, ошол жумушуна баргандан кийин жумушун көңүлдөгүдөй аткара албайт. Анткени аялдын настроениясы канчалык жакшы болсо, эркектин иши дагы алдыга жүрүп кете берет. Аялдын настроениясы канчалык начар болуп, жаман болуп, эмоцияга алдырып, жанагы недовольный боло берген болсо, эркек эмне болду деп сурагысы келбейт, все равно алар эме да. Бирок ойлонуп отуруп, сиз мына акча табам, жумушта көтөрүлөм, же болбосо карьера жасайм деген энергиясын сиз менен салышып, сиз менен урушуп, ошо только сизге коротуп салат экен да. Ошондуктан эмнеге акча иштеп таппайт, эмнеге ушинтип көтөрүлбөйт деп кээ биркилер ушинтип суранышат да. Анткени сиз менен только оюнда сиз да. Эмне үчүн капа болуп атат, эмнеге мага недовольный, вечно наразы деп ушундай ойдо жүрө берет дагы. Эркектин жанагы акча таба турган жолунан кетпей эле только сиздин оюңуз менен болуп калган. Ошондуктан мына орустар айтмакчы, эркек менен заниматься этпей, только аялдар өздөрү менен, өздөрүнүн үстүнөн иштеш керек. Үй жыйнаштырып жатканда дагы, мисалы
отуруп бир суроо жаралдыбы интернетке кириңиз. Эмне үчүн мага ушундай суроо жаралды деп анын жообун окуңуз дагы, значит ушундай экен деп сабактарга катышканга мүмкүнчүлүгүңүз болбой атабы, ушундай самостоятельно дагы өзүңүзчө жашаганга аракет кылыңыз. Анткени сиздин жашооңуздун жоопкерчилиги бул сиздин колуңузда. Эч ким сиздин бактылуу болгонуңузга күйөөңүз дагы, балдарыңыз дагы жоопкерчиликтүү эмес. Анткени биз өлгөндөн кийин өзүбүз үчүн гана жооп беребиз. Эркек мени бакпай койду же мага акча бербей койду, мага көңүл бурбайт, мага гүл бербейт деген. Эгерде сиз ушунчалык ошо гүлгө, көңүлгө татыктуу болсоңуз, эркек айттырбай эле өзү берет. Сиз суранып берген белек бул белек болуп саналбайт. Эркек өзү жүрөгүнөн, анан өзүнүн сүйүүсүнүн билдирип, анан кийин чын жүрөктөн берсе, бергенден кийин дагы аял ошону кантип принимать этет. Мына ошол жагынан да бар. Ар бир мына жашоо ушунчалык тонкий да, ар бир нерсенин өзүнүн убагында, өзүнүн эмесинде сактап калбаса, аял көп мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып салышы мүмкүн. Ооба, аялдар назик болот, жүрөгү назик болот. Эмнеге мага мынтип сүйлөп койбойт, мени вечно ушинтип берет. Кичинекей нерсени аябай катуу таасирленип, мындай эме кылып аласыз, өзүңүздү чөктүрүп саласыз. Все равно аялдын психологиясы, психикасы күчтүү болсо, любой жерде жеңип кетет. Анткени аялда бир гана принцип болуш керек. Менин жашоомдун ролу менин өзүм колумда. Мен өзүм башкарам, өзүм жоопкерчиликтүүмүн деп биринчи кезекте өзгөрүшүңүз керек. Күйөөңүздү өзгөрткүңүз келеби? Эң биринчи кезекте өзүңүздү өзгөртүңүз. Мен дагы ушул кезге чейин уурушуп, талашып, ар кандай наразычылыктарды айта берчүмүн. Айтор мына жумушка кетип атканда сөзсүз бир настроениясын чырып, келгенден кийин дагы сөзсүз бир нерсени айтып, анан жумушу начарлагандан начарлап кете берди. Анан ойлонуп көрүп, жолдошум тескерисинче мени ушундай китептерди алып берип, окутуп, музейлерге алып барып, алдап ушундай эмеге алып келди. Азыр мен ошо кылган иштерим баардыгына уялам да. Эмнеге мен ушинтип кылдым экен деп кээде отуруп алып, уялып кетем. Эми эгерде ошондо мага айтпаган болсо, балким мен дагы азыр тупой бойдон жүрө берсем керек эле, вечно наразы болуп, ыйлап, жашоого, Кудайга наразычылыктарымды айтыпчы, арманымды жазып ар жерлерге. Ошондуктан эң биринчи кезекте мен жолдошума ыраазымын. Мени ушундай билимдүү кылып, ар тараптан изденгениме, каалаган жагыман чыкканга мага кайрадан көмөк көрсөтүп турат. Эгерде мен өз билгенимди кылам, мен өзүм кылам, мен ушундай жолдо кетем деп анын макулдугусуз кылган болсом, балким эркектин ошол намыскөй болушат го. Уруксат бербесе эле, ради принципа уруксат бербей койсо керек эле. Ал өзү мени колдоп, ушул жолго түш, ушундай болот деп өзүнүн кеңештерин берип, анан кийин уруксат берген үчүн мен азыр ушул тармакты алып кетип атам. Кыз келиндерге жардам берип, аз болсо дагы көптөгөн кыз келиндер өздөрүнүн ыраазычылыктарын айтып келатышат. Эми айта турган сөздөр бул жерде аябай көп. Семинарларга катышып атам, түрдүү тренингтерге катышып атам, китептерди окуп атам. Мына ошентип ушул кезге чейинки кетирген катачылыктарымды, ушул кезге чейин түшүнүп түшүнбөй айткан сөздөрүмдүн баардыгын күнөөмдү сезип, толук мына өзгөрдүм десем болот да. Анткени менин дагы да алда кыла турган иштерим көп, пландарым көп, но биз дагы аракет кылып атам ошончолук. Азыр канчанчы жылкысыз дейт, эфир сакталабы дейт. Эфирди сактасам бекен, YouTube'га жүктөгөнгө аракет кылам. Мени эфирге чыгыңыз деп суранган үчүн мен ушундай бир аз убакыт таап эфирге чыкканга аракет кылдым. Үй бүлөдө үйрөтсө 30 чыгып десең деле ошо. Түшүнбөдүм, үй бүлөдө үйрөтсө дейт. Мен миллионердин аялымын, сабагы качан болот дагы дейт. Азыр марафондор болуп жатат, ал сабакка убакыт жок болуп атат. Буюрса мына жаңы жылдан кийин 2021-жылдары коюп баштайм го. Дагы кандай суроолоруңуздар бар? Мага суроо берген эже бир болсо эфирге кирбептир. Ошол үй бүлө боюнча бир аз эфирге чыгып сүйлөп берчи деп суранганынан ушинтип эфирге чыктым. Бул жерде бир эже жакшы жазыптыр, өзүбүзгө инвестиция кылышыбыз керек деп. Эми инвестиция дегенде биз только акчага жармашып туруп алганбыз да азырчы, акча деп. Мага аябай миллионер, бүт баардык жактан камсыздалган чоң эжелер да жазат да.
бүт баары бар дейт. Өзүм жасадым дейт, үй алдым дейт, особняк, этаж үйлөрдү, катар машиналарды алдым дейт, бүт баарын кылдым дейт. Бирок бактысызмын деп айтышат да. Ошондуктан мына өзүңүздөрдү мына бактылуу болгонду билбесеңиздер өзүңүздөрдү, анда башка бирөөнү да бактылуу кылыш колуңуздардан келбейт да. Ошондуктан эгерде биринчи кезекте аял өзүн сүйүп баштаса, демек башка бирөөгө да сүйүү арнайт. Эгерде мына аял мисалы өзүңүздөрдү сыйлап баштаңыздар, жолдошуңуз да сизди сыйлап баштайт. Эгерде өзүңүздөрдү сыйлай албасаңыздар, эми сыйлоо дегенде кандай? Сүйлөө манераңыздарды оңдоңуздар, баскан турганыңыздарды, поведенияңызды, күлгөнүңүздү, бирөө менен кылган мамилеңиздерди. Айтор мына аялдын өнүгүүсү баары башкача го. Мисалы кээ бир жылдыздарды карап суктанасың, карап мен да ушундай болсом, ошондой болгонго аракет кылыңыздар. Күн сайын күлгөндү күзгүдөн карап туруп, мен ушинтип күлүшүм керек, мен мынтип күлүшүм керек, мынтип сүйлөгөндө мынтпешим керек экен деген сыяктуу түрдүү эмелерди өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштей берсеңиздер, барып өзгөрүп кетет. Биринчи кезекте өзүңүздөрдүн сырткы келбетиңиздерди өзгөртсөңүздөр, анан ички дүйнөңүздөргө акырындан билим ала бересиздер. Жалкоолор да бар дейт. Кандай жалкоолор? Ооба, биринчи өзүбүздү сүйүшүбүз керек. Ооба. Ого, аябай көп жазып жүрүштүр. Тупа туура молодец. Мен өзүмө жакшы сөздөрдү өзүмө кабыл алдым дейт. Сактап коюңузчу, сураныч, жумушта элек дейт. Макул, сактап коем. Ушу инстаграмга кирип көрө бересиздер. Дагы кандай сурооңуздар бар? Мына сурооңуздар болсо, өзүм жеке баракчама дагы калтырып жазып койсоңуздар болот. Азыр менин марафонго бериле турган сабактарым башталды. Буюрса, мен убакыт болор менен дагы эфирге киргенге аракет кылам. Баарыңыздарга кутман кеч, жакшы эс алыңыздар, саламатта калыңыздар.